Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Мен өзүмө ишенбейм. Мен эмнеге уялчак, тартынчакмын. Кантсем болот, кантип жеңсем болот, кантип өзүмө ишене алсам болот. Ушул сыяктуу көптөгөн суроолорго жооп берип кетебиз бул видеобузда. Бул сабактын пайдасы сиз үчүн өзүңө ишенбөө кайдан пайда болот, ошону билип алабыз. Канткенде оңой жеңе аласыз бул өзүнө ишенбестикти. Канткенде аны сиз башкара аласыз жана өнүктүрө аласыз. Жана өзүңүз үйрөнүп алган соң сиз өзгөчө фабрик бизнесинде иштеп аткан болсоңуз, же ушуга окшогон тармактык маркетингде иштеп атсаңыз, башкаларга ишенүүгө жардам бере аласыз. Ушул техникаларды өздөштүрүп алып, бирөөгө үйрөтө аласыз жана кеңеш бере аласыз. Адам эгерде өзүнө ишенбесе, кандай зыяндарды тартат көрүп кетели. Өзүнүн көздөгөн максатына жете албай, жарым жолдон таштап коет. Дос тааныштардын арасында кыйналат, өзүн таба албай, өзүн кенен алып жүрө албай, анан ошондой эле достору, тааныштары аны көп сыйлабай калат. Эгер адам өзүн өзү сыйлабаса, өзүнө өзү ишенбесе, анда анын ордуна ким ишенет туурабы? Ошол себептен өзүнө ишенүү бул аябай чоң керектүү сапат экен. Жашоодо ал адам бактысыз болот. Анан дайым туура өзүнө туура келбеген, дал келбеген адамдар менен жашап калышы мүмкүн экен. Эми өзүнө ишенбөө бул кайдан жана кантип пайда болот көрүп кетели. Негизинен бул балалык кезден болот экен, жана биздин ата-энебиздин тарбиясынан. Эми көпчүлүк учурда биздин ата-энебизди кантип туура тарбиялаш керек эч ким үйрөткөн эмес, андыктан алар өзүнүн көз карашы менен бизди тарбиялайт. Кээде туура тарбиялайт, кээде туура эмес тарбиялайт. Кимдир бирөө психология тармагына жакын болот, ошол себептен туура тарбиялайт. Кимдир бирөө психология илиминен алыс болгондуктан туура эмес тарбиялап калышат. Анан алардын убагында эч кандай интернет болгон эмес, эч кандай психологдор менен сүйлөшүү да болгон эмес. Андыктан бизди туура эмес тарбиялаган болушу мүмкүн. Өзгөчө бизди жаш кезибизде көп мактабастан, тескерисинче критикалап, сындап, уруша берген болсо, биз өзүбүзгө көпчүлүк учурда ишенбей калабыз. Орустарда мына самооценка деген сөз бар. Самооценка деген бул өзүнө өзү баа коюу, мындайча айтканда, бирөө келип бизге баа койбойт экен, биз өзүбүзгө өзүбүз баа коет экенбиз. 5 деген, 7 деген, же 10 деген, же 2 деген, 1 деген, же 0 деген баа коет экенбиз. Ал өзүбүзгө өзүбүз баа койгон каяктан келип чыгат, Бул көбүнчө мына автономдуу самооценка деп койсок, өзүнө өзү автономдуу, элдин башкалардын көз карашына карабастан өзүбүз баа коюу бул туура экен, бирок көпчүлүк учурда биз андай баа койбойбуз. Көпчүлүк адамдар бирөөдүн сырттан башка бирөөнүн айткан сөзүн угуп, оюн угуп, анан өзүнө өзү 1 же 2 же 3 же 5 деп баа коюшат экен. Бирок чынын айтканда башка бирлөрдүн баасына биз эч убакта карашыбыз керек. Анткени дегенде на вкус и цвет товарища нет деген сөз бар. Мына сүрөттө көрүп атасыз, өзүнө өзү баа коюу. Мына көрүп атасыз, мына кичинекей мышык өзүн арстан көрүп атса, жолборс көрүп атса, ал өзүн жолборстой сезет жана өзүнө өзү көп ишенет. Ал эми болсо карышкыр мына өзүн кичинекей күчүк сыяктуу көрүп атат. Эгерде ал күчүк сыяктуу көрсө, ал өзүн күчүк сыяктуу алып жүрөт дагы. Анан сырттагылар андан коркпой, аны тескерисинче жеп коет, же оюнчук кылат, же андан коркпостон андан качпайт. Ал эми тескерисинче мышык өзүн жолборс сезсе, андан баары коркот, баары качып турат. Демек мына бизди өзүбүздү өзүбүз баалаганыбыздан башталат экен. Ошол себептен өзүбүзгө туура баа коюуга аракет кылышыбыз керек экен. Буга жагам, буга жакпайм деп ойлонуп отурбаш керек экен. Анткени дегенде сиз эч убакта адамдардын баарына 100% адамдардын баарына жакпайсыз. Кимдир бирөөгө жагасыз, кимдир бирөөгө жакпайсыз. Мисалы үчүн мына Бегиш жана Баястан деген рэперлер бар, мына бизде Кыргызстанда. Аларды жакшы көрүп уккандар бар, кызыгып уккандар бар, рэптерин жакшы көрүп кошо ырдагандар бар, алардын ырларын хит катары көргөндөр бар. Ошол эле учурда аны жаман көргөндөр бар, аларды укпагандар бар, аларды тоготпогондар бар. Арсенде да өзүнүн угармандары бар, бирок бул Кыргызстандын баары угат деп айта албайсыз. Ага карабастан өзүнүн угармандары бар, өзүнүн кандайдыр бир айталы 100 миңби, 200 миңби, же 300 миңби, же 500 миңби адам анын ырларын угушат. Эми мындай карасак, калган 2 миллион бир нерсе миң деген адамдар укпайт экен анын ырын, бирок ага карабастан ал жылдыз. Омар дагы ошол, мына карасак, ар бир ичинен өзүнүн угарманы болот, жана анын хейтер деп коет, алар анын ырын жактырбагандар болот. Ошолго карабастан алар өзүнө өзү ишенип, ырдай берген үчүн жылдыз болуп атышат. Бул боюнча мындай окуя, мына менин кызым бийлеген жана ырдаган жакшы көрөт, анан ал бийлеп ырдаса, менин апам жаман көрөт. Койчу, ырдабачы, бийлебечи дейт. Эмнеге десе, мени да ошончу. Эмнеге деп сураса, сен баары ырдай албайт экенсиң, бийлей албайт экенсиң дейт. Бирок мен атам же айталы тайкем дагы жакшы түшүнөт. Ошол ырдайт да, бийлейт да, анан ошол сонун бийлеп атасың, жакшы бийлеп атасың деп айтат го, же жакшы ырдап атасың деп айтат го. Эжекем да ошентип айтат го десе, аларың билбейт, алар өздөрү деле бийлешти билбейт деп жаман көрөт. Эми ошол учурда мага келип сурап атат, ушундай деди го десе, анан мен айтып атам, сенин чоң апаң жакшы көргөн ырларды ырдабайсың, ошон үчүн ага жакпайт. Сен элдик ырларды эмес, сен эстрада азыркы учурдагы азыркы жаштар ырдаган ырларды ырдап атасың. Ошол себептен ага жакпайт. Бирок мага жагып атасың, сенин ырчы мугалимге жагып атасың. Сенде эки вариант: кааласаң ошол мугалимди угасың, мени угасың, кааласаң чоң апаңды угуп ырдабай коесуң.
Анан мисалдарды келтирдим. Мына Арсенди билесиң, мына Омарды билесиң, мына Каныкей деген ырчыны билесиң, кызым, десем ооба дейт. Ошо Каныкейдин дагы ырын жактырбагандар толтура. Бирок ага карабастан ал жылдыз деп атабыз. Мына сиздин да жаш кезиңизде же башка келечекте да чоңойгонуңузда дагы элдин оюн угам деп, элдин оюн карайм десеңиз, ушундай ар кандай адамдар чыгат. Эгерде сиз ошолордун оюн угуп отура берсеңиз, анда сиз алдыга умтулбайт экенсиз. Ошол себептен биздин иштибизди же биздин ой пикирибизди же биздин идеябызды жактырган адамдар менен бирге кыймылдай беришибиз керек экен. Ал эми туура көрбөгөн жактырбаган адамдардан алысыраак жүрө беришибиз керек экен. Сиз 1000 сом эмес экенсиз, баарына жаккыдай. Ошол себептен баарына жакпасаңыз эч убакта кайгырбаңыз. Сиз адамсыз. Адам кимдир бирөөгө жагат, ошол эле адам кимдир бирөөгө жакпайт. Ошол себептен бул жактырбайт экен деп көңүл бурбаңыз. Сиз өзүңүздүн угармандарыңыз бар, өзүңүздүн айталы единомышленниктериңиз бар, өзүңүздүн партнерлоруңуз бар, өзүңүздүн клиенттериңиз бар. Сиздин максатыңыз ошолорду издеп таап, ошолор менен бирге болуу. Жана кийинки кардарларды, кийинки партнерлорду издеп таап, ошонун үстүнөн иштөө. Колду көтөрөбүз, айтабыз. Демек, мен 1000 сом эмесмин, баарына жаккыдай. Кимдир бирөөгө жагам, кимдир бирөөгө жакпайм. Колду көтөрөбүз, айтабыз. Мен 1000 сом эмесмин, баарына жаккыдай. Кимдир бирөөгө жагам, кимдир бирөөгө жакпайм. Кайталадык. Пауза басып 3 жолу кайталап коюңуз. Эми кийинки айтып кетчү нерсе, мына өзгөчө жаңы ишти баштап атканыңызда сиз элдин оюн сурап анан иш кылганды көп адам туура көрөт. Эми баштап атканда билбейсиз, болобу болбойбу, алып кете аламы, алып кете албаймбы деп элден сурагыбыз келет. Ошол мезгилде дайым эсиңизде болсун. Кимди угуу бул сиздин тандооңуз. Сиз же бул бизнестен алыс, бизнеси жок адамдарды угуу, өмүр бою айлык иштеген бирөөнүн колунда иштеген адамдардын ой пикирине бурулуу. Ушул вариантты тандашыңыз мүмкүн. Же болбосо 3 адамга айтып көрүп, болбогор бизнес экен деп таштап койгондорду угуу мурун. Же кээ бир учурда болот, мен иштегем дейт, анан иштегенсизби, эмне кылып иштедиңиз эле фабрикте десем, өзүм үчүн алгам дейт. Анан айтам, мен тамаша катар бир нерсе айтсам капа болбойсузбу десем, макул, эмне дейин дедиң десе, сиз анда Coca-Cola'да канча жылдан бери иштейсиз? Десем, мен иштеген эмесмин десе. Сиз Coca-Cola'нын продукциясын дайымдап алып жүрөсүз десем, деп анан түшүнүп анан күлүшөт. Ооба, туура эле, мен иштеген эмесмин дейт. Анда иштегем деп айтпаңыз да, мен кардар болгом деп айтыңыз десем, анан деп айтышат. Ошон адамдарды анан кийин адамдар көп угат, анан кийин бул да иштеген экен, тиги да иштеген экен, анан ал да иштеген экен, эч кимиси директор болбоптур го. Демек мен да болбойт экенмин деп чечимге келгендер болот. Кийинки вариант, бул бизнесте профессионал үй бүлө багып аткандарды угуу. Мына профессионал болуп иштеп, көп жылдан бери иштеп, өз үй бүлөсүн ушул бизнестин жардамы менен нан таап, ушул бизнестин жардамы менен багып аткандарды угуу. Же болбосо бизге окшогон эки бизнесте тең, кадимки бизнесте дагы, тармактык маркетингте да эки бизнесте тең өзүн таап, эки бизнесте тең ийгиликке жеткен адамдарды угуңуз. Же болбосо бир эле бизнесте ийгилик жетпесе, мына кээ бир адамдар бар, тармактык маркетингте кичине иштеп туруп таштап койгон, кадимки бизнесте өзүн тапкан, анан тармактык маркетинг анча эмес деп айтышат кээ бирлер. Кээ бирлер тескерисинче тармактык маркетинг бул эң сонун бизнес, кадимки бизнес бул жаман бизнес дешет, мисалы үчүн. Ошондойлор да бар. Бирок ар бир бизнестин өзүнүн плюс минусу бар. Эгерде сиз кадимки бизнесте баштоого мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, же болбосо кадимки бизнесте иштеп жүрүп түшүнсөңүз, иштебей калсаңыз акча түшпөй калышын, анан тармактык маркетингде куруп койсом, кийин келечекте түшүп турат экен деп түшүнсөңүз, жана ушул бизнести туура көрсөңүз, анда сиз эмне кыласыз тигилердин оюн угуп? Алар бул бизнести түшүнбөйт, бул бизнесте көңүл буруп караган эмес, же толук маалыматы жок. Ошол себептен сиз өзүңүзгө өзүңүз ишенүүдө эч убакта бирөөнүн оюн карабашыңыз керек экен. Сиз өзүңүздүн оюңузду көбүрөөк карашыңыз керек экен, жана ушул тармакта ийгиликке жеткен профессионал адамдардын оюн, пикирин көбүрөөк угушуңуз керек экен. Эми өзүнө өзү баг ою эки жактан болот экен. Бирөөсү айттык, башкалардын ой пикири, экинчиси өзүңүздүн ой пикириңиз. Эми башкалардын ой пикирине өзгөчө көңүл бурсак, бул мына эки түрдүү айлана чөйрө бар экен. Биринчиси сизди басынткан айлана чөйрө болот экен, экинчиси сизди өстүргөн айлана чөйрө болот экен. Сизди басынткан айлана чөйрө бул достор болушу мүмкүн, жакындар болушу мүмкүн. Сен ушундай билбейсиңби дегендер болот. Мына бир убакта менин атам да ошондой эле. Бир убакта өзү настрой болуп калган ушундай мага. Кандай билбейсиң деп. Эмнеге дегенде анын көз карашы менин көз карашым туура келбей калды, ошондон кийин мени басынта баштады. Сиздин досторуңуздардын арасында, менин досторумдун арасында ошондойлор бар эле. Бир убакта Славянск университетинде Бишкекте окуп жүргөндө, биз өзүбүздүн кесибибиз боюнча окуганча ырдач элек, ошол ырдап жүргөндө дагы бир группа, дагы бир жаңы кийинки жылы биринчи курстар келип калды. Бизден бир курс ылдый курстар ошол учурда өзүнчө бир азыркы учурда атактуу, өтө деле атактуу дебейм, бирок Саадат деген күчтүү ырчылардын бири бар, Бишкекте көбү таанышат. Бирок Кыргызстан боюнча эч ким тааныбайт аны. Анан ошол мезгилде ал жаңы чыгып келаткан адам болчу, алып баруучу болчу. Салам би деген көрсөтүү бар эле. Анан ошол келип калып, бул ким, учурашып кандайсыңар, жакшысыңар, келгиле таанышып алалы, силердер да айткенсиңер. Менин атым Мирлан, силердин атыңар ким десе, ты чё, меня не знаешь дейт, дедиле. Анан мен айттым, нет, не знаю десем, жок, мен силерди тааныбайм десем, дурак что ли дейт. Почему дурак дейт?
Шериге досу айтып калды, она же звезда, дедиле. Да, ты что, ну, может быть, я отстал от времени десем. Вот ты, наверное, точно отстал, и ты тупой, наверное, деді. Мениче. Дедиле таңғалып эле күлүп эле, почему тупой, с чего ты взяла деп күлүп койдум. Бирок басынткан аракет кылды. Ошол мезгилде. Анан кийин билип атам, көрсө салам бин алып барган, алып барчу экен. И плюс ырдап аракет кылат экен дайым. Кийин чындап эле ырдап жылдыздардын арасына кошулду, бирок өтө катуу звезда болуп кетпеди. Эмнеге? Мына ошол кыйынсынган сапатына айнан болуш керек, Бирок жакшы ырдай чындап. Мына ошентип басынткан аракет кылган адамдар бар. Ал убакта мен психологиялык техникаларды көп билбечүмүн, азыр болгондо конкретно сону жооп берип коймокмун. Ошондой адамдар айлана чөйрөңүздө бар болсо, алар сиздин дайым ишенимиңизди чөктүрөт. Жана алар сиздин ишенимиңизди чөктүрүп атып, өзүнүн ишенимин көтөрүп алат. Алар ушинтип көтөрүш керек деп ойлойт, же болбосо көнүп калган ойлонуп кыла берет аны, Ошол себептен алардын сөзүнө акырын сөз кайтарып койгонуңуз туура болот экен. Мисалы үчүн өзүңүзгө дайым эсиңизде болсун, эгерде сөз кайтара албасаңыз, сиздин жетекчиңиз болсо, сиздин шефиңиз болсо, албетте сиз аларга сөз кайтара албайсыз. Ал учурда эмне дейсиз? Ичиңизден айтасыз: мен бардык темада мыкты болууга милдеттүү эмесмин. Сиз чындап эле өзүңүздүн кесибиңизди жакшы билсеңиз, ошол сизге жетет, туурабы? Жана жашоодо эң керектүү иштерди билип алсаңыз, ошол сизге жетишерлик. Анан эми бардык темада эч качан бир дагы адам бардык темада күчтүү боло албайт. Кээ бир адамдарга мына сен мени тааныбайсыңбы, же тааныбай атасыңбы десе, танын десек болот, тамаша катары. Капа болбойсуңбу айтсам деп? Жок, капа болбойм. Бакиевсиң, мен сени тааныйм десеңер болот. Тамаша катары, анан күлкүсү келет. Кээ бир адамдар түшүнбөгөндөр түшүнбөй эле эмне мени шылтыңдап атасың дейт. Жок, чындап эле мен сени тааныдым. Эми сен Бакиев болсоң эсимде калмак элең. Атак мага ошон адамдар көп да. Сенин деле эсиңде, мен эсимде калбай калышым мүмкүн эле. Бирок эсимде калып калып. А сен менин эсимде калбай калыпсың, эми капа болбойсуң. Мен эске тутуум начар деп койсок болот экен, Анан тез эле мыкты болуп кетүү дагы мүмкүн эмес, билесиз, Ошол себептен сизди кимдир бирөө кемсинткен аракет кылса, ушундай эмесиңизде болсун. Анан эгерде айта алсаңыз, ал адамга айтсаңыз да болот. Мен вообще-то бардык темада мыкты болушка милдеттүү эмесмин. Бардыгын билишке да милдеттүү эмесмин. Өзүмө керектүү темаларды билем деп айтсаңыз болот экен, Демек, колду көтөрүбүз, айтабыз: биз бардык темада мыкты болууга милдеттүү эмеспиз. Биз бардык темада мыкты болууга милдеттүү эмеспиз. Биз бардык темада мыкты болууга милдеттүү эмеспиз. Демек, ооба, билбейм, анын эмнеси бар экен дейт экенбиз, Зато мен муну билем, тигини билем, аны билем, муну билем. А сен билесиңби муну деп туруп айтсак болот экен, Анан жок, билбейт экем деп коет. Ана көрдүңбү, ар кимибиз өзүнүн темабызды жакшы билебиз деп койсоңуз өзүнө келечү. Өзүңүздү угуп үйрөнүңүз дайым, өзүңүздү угуп, өзүңүзгө кулак салганы аракет кылыңыз. Өзүңүздүн тилек максаттарыңызды угуңуз көбүрөөк. Мына бир адам бардык темада күчтүү боло албайт дедик, дароо күчтүү да боло албайт дедик, Анан азыркы ишиңизди жаңы баштаганда канчалык жакшы жасачу элеңиз ошол ишти. Жаңы, мисалы үчүн, азыр сиз банкта же бир жерде же айталы мамлекеттик кызматта иштеп аткан болсоңуз, эстеп көрүңүзчү, биринчи айда кандай кыйын болгон сиз үчүн бул иш, Анан колуңуздан келеби келбей андай билген эмессиз. Азыркыдай жетекчи же жакшы өзүңүздүн күчтүү ичиңизди күчтүү сонун ойноп жасап калышыңызды ойлогондо эмес, туурабы? Бирок ошол мезгилде басып өттүңүз и ошол ишти жакшы мыкты билип калдыңыз. Ошол себептен сиз азыркы учурда кандайдыр бир иште өзүңүзгө ишенбей жатсаңыз, бул убактылуу көрүнүш үйрөнүп алгыча. Үйрөнүп алгандан кийин сиз оңой эле жасап каласыз. Жалгыз адам эмес, дүйнөдө дайым командалар утат экен. Сиз дайым бардык нерседен күчтүү боло албастан, өзүңүзгө жакын, өзүңүзгө ылайык бир темадан күчтүү боло алсаңыз, сиздин шериктериңиз башка темадан күчтүү боло алса, ошентип команда болуп иштеп туруп чоң ишти жасасак болот экен, Мисалы үчүн оркестрды карасаңыз, кимдир бирөө саксофонду жакшы ойнойт, кимдир бирөө гитараны жакшы ойнойт, кимдир бирөө пианиноду жакшы ойнойт. Ошонун баары биригип ойногондо укмуш сонун музыка чыгат, Ишканаларда мына кимдир бирөө бухгалтерияны жасайт, кимдир бирөө айталы финансын жакшы жасайт, кимдир бирөө айталы маркетингди жакшы жасайт. Ошентип бир компания биригип иштеп отуруп чоң миллиондогон товарларды өткөрүшөт же жана чыгарышат, Мына Шоро компаниясында. Ар ким өзүнүн ишин мыкты билип, мыкты жасап отуруп, натыйжасында чоң иш жасап атат. Биздин бизнесте да ошондой эле. Кимдир бирөө презентацияны жакшы өтөт, кимдир бирөө адамдарды оңой табат, кимдир бирөө адамдарды оңой табат, бирок кызыктырышты билбейт. Кимдир бирөө айталы заказ-показ жакшы жазып, элден заказдарды жакшы алат, продукцияны жакшы айтып бере алат, Бирок бул деген албетте сиз продукцияны жакшы айтып бере алсаңыз, презентация өтпөңүз дебейбиз. Же бизнес жөнүндө айтып бериңиз дебейбиз. Айтып бербей эле жүрө бериңиз дебейбиз. Аны деле өздөштүрүп алган аракет кылыңыз. Бирок сиз мисалы үчүн бизнес жөнүндө айтып бериш боюнча мыкты болбошуңуз мүмкүн. Ошол себептен ошол мыкты болгон адам менен биригип алып бирге иштесеңиздер болот экен. Сиздин адамдарыңызга ал адам бизнес жөнүндө сонун айтып берет, сиз анын адамдарына продукция жөнүндө сонун айтып берет экенсиз. Мына ушинтип биригип алып команда болуп иштесе болот экен.